Урматтуу мусулмандар, көчөлөрдө кыйгырып ал. Мына орустардан да Россияда алына турган сабактар бар да. Мына муфти Хазрет менен биз кыдырып жүрөбүз. Мен ушу келгенибизге 8 күн болду, Хазрет. 8 күн көчөдө лишний сигнал басканды көргөн жокмун мен. Бизге эртең Ошко барсаң, Бишкекке барсаң, Нарың болсоң, пап, пип. Бирөө жаш бала уктап атабы, башка кылып атабы. Эмне, сенде машина соло болду. Экинчи линиядан өтөйүн деп поворотник жасап өткөзүп коет. Аварийканы жандырасын, күл жатат. Ал рахмат дегени, Алла разы болсун деген сөз, туурабы? Эмне үчүн ушул нерселерди үйрөнө албайбыз? Көчөдө карагыла бир таштанды жок. Эртеле Бишкекке барганыбыздан Ошты жөнөгөндө, Ош Бишкек жолунда памперсти даргытабыз, почокту даргытабыз. Бул эмне деген сөз? Адеп ахлакы бийик турат ар бир элдин. Акчасы менен мактана албайт. Бийик үйлөр менен мактана албайт. Адеп ахлакы бийик турат ар бир элдин. Адеп ахлакы жок, бузат эли жерин. Кайсы элден, кайсы үйдөн, кайсы семьядан, кайсы бала чага кыздардан адеп ахлак тайып кетсе, бул үй талкадан жок болду деп эсептей берин.